Ассаламу алейкум туғандар. Бир мурунку видеобузда биз кантип товар кошобуз, каталог астатакка кирип, кантип товардын карточкасын кошобуз деген суроого жооп бергенбиз. Азыр болсо андан да жеңилирээк функцияны карайбыз. Товар кошуп, ошо менен бирге эле эмне кылабыз? Товар кошуп атып эле, ошо менен бирге эле астатак кошуп кетүүнүн мүмкүнчүлүгүн карайбыз. Быстрый приход дейбиз. Быстрый приход дегенден кийин бизге поиск или штрих-код деп чыгат. Ошол жерге биз эмне кылышыбыз керек? Штрих-кодду сканерлей турган болсок, мынакей. Бизге товар чыгып атат. Эгерде бул товар жанагындай мурдагы видеобуздай добавить товар деп кошпогон эмес болсок дагы бул жерге автоматтык түрдө создавать эткенге мүмкүнчүлүк берип чыгып калат. Ошондуктан эгерде товарыңар айталы системага кошулган эмес болсо, бирок быстрый приходдун жардамы менен жаңы товар кошуп кете берсеңиздер болот. Товардын количествосундагы, ценасындагы жана ошондой эле бардык данныйларды ушул жерден кошуп кете берсек болот. Эмне болуп атат? Ассортиментте деп товардын аталышын чыгарып атат жана ошондой эле цена закупа чыгарып атат. Эгерде системада бара болгон болсо 180 сом деп чыгарат. Өзүнүн баасын чыгарат. Эгерде жок болгон болсо ошол жерлер 0 болот. Оптовый цена продажа деп атат. 200 сом дейли. Кааласак наценка деген бөлүм бар. Эгерде айталы 180 сом закупочный ценадан 20% дагы кошобуз десек, анда мындай болуп чыгып калат. Цена розничная 216 дейт. 30% дей турган болсок, мынакей 234 сомго сатсаңар болот деп атат. Бул уже цена закупага эмне кылып берип атат? Розничный ценага кошуп берип атат. Бул болсо оптовый цена. Количество штукту жазабыз обязательно. Количество штукту жазгандан кийин бизге общий сумманы чыгарып берет. Андан кийин биз поставщик тандашыбыз керек. Кайсыл поставщиктен келип атат? Тест поставщик дейли. Коштук. Андан кийин кайсыл складка оприходовать этип атабыз, ошону тандайбыз. Анан оплачено же болбосо в долг. В долг боло турган болсо, карызга алып аткан болсок, в долг дейбиз. Бул уже биздин обязательство болуп калат перед поставщиками. Ошон үчүн в долг деп тандайбыз. Эгер оплачено дей турган болсок, төлөгөн болсок, анда оплачено дейбиз дагы. Кайсыл счеттон төлөдүк? Кассадан, основной кассадан төлөдүкпү, Бакай банктан төлөдүкпү, кайсыл банктан төлөдүк? Ошондон эмне кылышыбыз керек? Тандашыбыз керек. Счетту кантип кошуш керек экенин мурунку видеолорубузда кеп кылганбыз. Ошол жактан көрүп алсак болот тугандар. Мынакей, эмне кылдык? Товарды коштук, штрих-кодун сканировать эттик, товар бизге тартылып келди. Цена закупаны жаздык, оптовый ценаны жаздык. Эгер оптом сата турган болсок, эгер оптом сатпай турган болсок, 0 деп эле коебуз. Наценка менен иштедик, наценка 30% дедик. Розничный цена өзү автоматтык түрдө жазылды. Количество канча штук количество алып келип атабыз, ошону жаздык. Бизге ошо менен сумманы чыгарып берди. Бул товарды 180 сомдон 100 штук ала турган болсок, 18 000 сомго алдык дедик. Поставщикти тандадык, поставщикти тестовый, складты тестовый тандадык. Сиздер өзүңүздөрдүн поставщиктериңиздерди жана өзүңүздөрдүн складыңыздарды тандашыңыздар керек болот обязательно. Бул жакту ачуудан биринчи, эгерде поставщик жок боло турган болсо, биринчи поставщикти кошуп алышыбыз керек болот тугандар. Поставщик кошуу боюнча эң алгачкы видеого кайта турган болсо, ошол жерде поставщикти кантип кошобуз толук видеосу бар тугандар. Андан кийин биз эмне кылабыз? Оформить приход деп басабыз. Мынакей. Товар успешно оприходован на склад деп атат. Окей дейбиз. Все, биздики эмне болду? Товар складка келди. Мынакей. Эмелекке кошкон товарыбыз жана ошо менен бирге эле 100 штук остатогубуз, цена продажи, маржинальность канча болду? Баарын чыгарып берди. Эгерде ушул товардын данныйларын көргүбүз келсе, ошол жердеги глазокду баса турган болсок, полный данныйлары чыгып берет. Мынакей, полный данныйлары чыгып берип атат тугандар. Эгерде цена продажаны өзгөрткүбүз келсе, ошол жердегини басып эле кылсак болот, цена продажаны өзгөртүп кете берсек болот. Кааласак общий карточканы өзгөрткүбүз келсе, редактировать дегенди басабыз дагы. Эмне кылабыз? Бул жактан бардык данныйларды өзгөртүп коюп туруп, сохранить товар дейбиз. Эгерде сохранить эткибиз келбесе, отменить изменение деп чыгып кетебиз. Мынакей тугандар, эң жөнөкөй жана эң оңой система.